Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын катталуучулары жана коноктору. Бүгүн сиздерге нейросеттин жардамында сүрөт жасоону көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн Canva программасына киребиз. Canva'нын жардамында да бир катар сүрөттөрдү жасоого болот. Мисалы үчүн мен дал ушул 7 күндүн ичиндеги улактарды ошол Canva'нын жардамындагы сүрөт жасоочу нейросет менен жасаганмын. Мына көрсөңүздөр болот. Бул улактардын баары нейросеттин жардамында жасалган. Эми кантип жасайбыз? Эң алгач мына эң жогорку башында турган 3 сызыкты басабыз. Басканыбыздан соң бизге катар командалар чыгат. Биз бул жерден Dreamlab дегенди тандайбыз. Караңыздар, Dreamlab англисче жазылган болот. Ушуну бир басабыз. Бир баскандан кийин бизге ушундай бет чыгат. Биз ушул жерге өзүбүзгө эмне керек болсо ошол сүрөттүн мазмунуну, сүрөттө эмнелер болуш керек, ошону бул жерге жазабыз. Караңыздар, бул сиздер биринчи киргенде бул жерде 20 деп турган болот. Мындайча айтканда, сиздерге 20 сүрөттү акысыз жасап берет. Демек, сиздерде 20 жолу мүмкүнчүлүк бар. Ошол мүмкүнчүлүктү ийгиликтүү пайдалансаңыздар, өзүңүздөр каалаган сүрөттү жасап аласыздар. 20дан жогорусу акылуу болот. Бул жерге жазабыз. Өзүбүзгө кандай сүрөт керек болсо ошону мен жасайын. 7 саны 7 жөжөлөр менен өзүбүзгө керек сүрөттүн атын жаздым. Энди бул жерден создать деген кнопканы басып бир аз күтө турабыз. Нейросет сүрөттөрдү жасап жаткан учуру мынакей. Биз күткөн 7 саныбыз 7 чөжө менен чыкты. Биз бул жерден өзүбүзгө жакканын көчүрүп алсак болот. Ушул бир сүрөттү жасап бер дегениңиздерде сиздерде ушундай 4 вариант менен көрсөтөт. 1, 2, 3, 4. Мына ушул 4төөнүн каалаганын алсаңыздар болот. Көчүргөндө кандай кыласыз? Ушул стрелканы бир бассак, биздин галереябызга түшөт. Мына бул жерден бирөөлөргө жөнөтсөңүздөр да болот, жөнөтпөсөңүздөр жөн гана экранды сүрүп коесуздар. Андан соң муну да көчүрүп алабыз. Ушул астына караган стрелкаларды басып көчүрөсүздөр. Ал эми бул жерден редактировать дегенди бассаңыздар, Canva'нын ичине кирет дагы да өзүңүздөр каалагандай оңдоп түзөп алсаңыздар болот. Мына редактировать дегенге басканда Canva программасынын оңдоочу жумуш терезесине кирет. Мына бул жерден дагы өзүңүздөр каалагандай кылып өзгөртүп алсаңыздар болот. Мисалы үчүн сүрөттүн ашыкча жерлерин кыркып, анан кааласаңыздар үстүнө текст жазсаңыздар болот. Мисалы үчүн бул жерден ал текст деген жерди басып, мисалы үчүн 7 саны деп анан 7-ге тиешелүү ыр болсо дагы жазып койсоңуздар болот. Мисалы үчүн кандай ыр бар эле? Бир жумада 7 күн билип жүргөн дайыма бири кызыр жетинин деген сыяктуу ырлар бар го, ошол сандарга арналган. Ошолордон жазып, өзүңүздөр каалагандай кылып, кооздоп, көркөмдөп чыгарып алсаңыздар болот. Чыгармачылыгыңыздарга жараша. Мен азыр видео аябай көп чозулуп кетпесин деп кыска кылып түшүндүрүп бердим. Кийинки сабактарда дагы кантип өзүңүздөргө ушундай көргөзмө курал документтерди жасап алуу боюнча да видео сабактарды даярдаймын. Андыктан менин каналыма катталып, лайк басып, комментарий жазып койгонду унутпаңыздар.